Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдагандай, Кадамжай районунун ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын жана криминалдык милиция кызматкерлеринин алдын ала түшкөн ыкчам маалыматында Өзбек Республикасынын П аттуу жараны Кыргыз Республикасынын аймагына аткезчилик жолу менен мыйзамсыз прекурсор химиялык заттарын өткөрүп жүргөндүгү маалымдалат. Өзбек Республикасынан Кыргыз Республикасынын аймагына прекурсор заттарын аткезчилик жолу менен өткөрүп жүргөн кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу максатында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Кадамжай районунун ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн Арсенал операциясынын жүрүшүндө Пульгон айылынын Шаршара участкасында Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаадан 28 дана 20 литрлик желми идиште өзгөчө жыты бар химиялык затка окшогон суюктукту Кадамжай районунун Халмион айылынын 40 жаштагы КБ жана 29 жаштагы ИИ аттуу жарандар Ош шаарына алып бара жаткан жеринен кармалган. Алынган суюктукка соттук химиялык экспертиза дайындалып, экспертизанын корутундусунда 682 кг прекурсор заты болуп аныкталды. Азыркы күндө тергөө иштери бүтүп, кылмыш иши Кадамжай райондук сотуна жөнөтүлдү. Салам медиа, Баткен.